Үстөбүздөгү жылдын 18-апрелинде дал ушул Чакан ГЭС ачык акционердик коомундагы слесарь кызматын аткарган Бектуров Урмат жумуш учурунда каза болгон. Ал тик тепкичтен биринчи түшүп, анан өнөктөшү экөө трансформаторду ылдый түшүрүшмөк болгон. Дал ошол трансформатор колдон тайып кетип, Бектуров Урматты басып калган. Жыйынтыгында кабыргалары сынып, ички организмине доо кеткен. Бирок бул Чакан ГЭСтин кызматкерлери убагында жардам көрсөткөн эмес, убагында тез жардам чакырган эмес. Бирок кандайдыр бир убакыт аралыгында өздөрүнүн машинасы менен райондук больницага жеткирген. Жыйынтыгында Бектуров Урмат бир нече убакыттан кийин көз жумган. İçim açıyor da укол сайып коюлачы депчи. Уулжан Асанкул кызынын айтымында жолдошу кырсыктагандан кийин ишканага чоңдору келет болуп 40 мүнөттөй каралбай калган. Андан соң жабырлануучу кыйналып жатканын айткандан кийин кесиптештеринин унаасына отургузуп бейтапканага алып жөнөшкөн. Ал жактан да рентгенге жана УЗИге түшүү үчүн өз кезегин күтүп убакытты уттуруп жиберген. Негизи обедке 12:43 чалган болчумун жолдошумду. Ушу гудок кеткен, алган эмес да. 1:08 мага чалышкан. Ошо Айбек Турсунов. Ошо Урмат лестницадан жыгылып, тик лестницадан жыгылып, кабыргасы сынып, өпкөсүнө сайып, селезенка бору жарылып, ошо крайне тяжелый абалда больницага алып келишиптир да. Маркум Урмат Бектуров жана Уулжан Асанкул кызы 2021-жылы үй бүлө курушуп, кийинки жылы кыздуу болушкан. Учурда кызына 1 жаш 9 ай болду. Бирок ошол учурда тез жардамда эч ким чакырган эмес. Жана техника безопасности колдонулган эмес. Макта мисалы сары тик отурат, ошо отургузуп, жанында сотрудник отургузуп, ошондо деле носилка да колдонулган эмес. Отургузуп, шалкылдатып, больницага алып барышат. Больницадан дагы ошо айтуу сөздөр да көп. Больницадан да жакшы оперативно кымылдабай. Ошо өзү жалдырап туруш, багыш жолдошум. İçim açıyor da укол сайып коюлачы депчи. Жок, эч ким эметпептир ошондо. Кан кетсе, мээге кислород жетпейт да. Култуктап нары бери шалактатып эмет жетелеп жүрө беришиптир. Анан УЗИсти ошакта. Муну эртерээк эметкиле, мунун абалы өтө начар. Реанимация жаткыла деп эткен го. Жабырлануучунун үнүн уккандан кийин Чакан ГЭС ачык акционердик коомуна бардык, бирок алар соттун чечими чыкмайынча комментарий берүүдөн баш тартышты. 21 аягы ноябрь күнү үйлөнгөнбүз, мен турмушка чыккам. 2 жыл 6 ай эле жашап калдык, 5 ай. Ошол учурда кичинекей кызым менен калдым. Грудничок. Өзү аябай сөз жок, колунан баары келет. Дай ему материал, өзү бүт эметет. Колунан бүт келчи. Аябай элпек, жумшак жигит болчу. Белгилей кетсек, учурда Кемин райондук ички иштер бөлүмүндө тергөө иштери жүрүп жатат. Сотко өткөрүлө элек. Эгер сот процесси орун алып баштаса, аны да чагылдырып, бул ишти аягына чейин көзөмөлгө алабыз. Ал эми Чакан ГЭС ачык акционердик коому тарабынан кошумча комментарий берүүнү кааласа, биздин чыгармачыл топ даяр. Нурай Кайратова, Эсен Үсенов, УТРК Чүй, Кемин району.